Кыргызстандын эң чоң району Кара Суу району. Маады айыл өкмөтү, Шарк айыл өкмөтү, Нариман, Жоош, Каттаталдык айыл өкмөтү. Ушул эң 5 айыл өкмөттү камсыздай турган Каттаталдык каналына жылына 6 миллион сом бөлүп коюп, анан караганыңар туура эмес, бир жылда 1 миллиард алсаңар. Каттаталдык каналы быйыл бүтөбү толугу менен? Бүтөт, толугу менен бүтөт. Сөз бересизби? Ооба, сөз берем. Менин суроом ушул Алмазбек Темирбекович сизге да. Суу боюнча, каналдар боюнча экөөбүз да байланышканбыз, ушунгө чейин билесиз. Кара Суу району боюнча Каттаталдык деген чоң канал бар. Латковый канал. Ошону сиздер былтыр куруп баштагансыздар, бирок аягына чыккан жоксуздар. Бир жерине дамба салып, ошо менен бүтүрүп коюңуздар. Сиздерге 10 миллион акча каралган, 6 миллион иштетилген. Ошол боюнча бүтпөй калды. Ошол Каттаталдык каналынан Кара Суу районунун 5 айыл өкмөтү кандары пайдаланат да. Маады айыл өкмөтү, Шарк айыл өкмөтү, Нариман, Жоош, Каттаталдык айыл өкмөтү. Ошол канал эмне үчүн аягына чейин чыккан жок? Ошол боюнча так маалымат берип коесузбу? Сизге кайрылганда 1-2 сүрөттөрүн жиберип бүтөт деп айттыңыз эле. Ошол 10 миллион акча каралган экен. 6 миллион сомго жакын жумуш болуптур, калганы аткарылбай калыптыр. Акчасы кайталып бергене байланыштуу. Сиздер ошол жергиликтүү суу чарбалык жетекчисине сөгүш жарыялапсыздар. Туурабы? Бизде каттаталдык эмес, бүт эле көп объекттер бар бизде. Жанагы миллиард сом бөлүнүп. Мен сизге Кара Суу боюнча айтып атам. Ошо Кара Суу боюнча айтып атам. Ошол дагы жылына акча бөлүнүп турат. Бул быйыл дагы уланат. Аягына чыкмайынча бул иш токтобойт. Мен суроома түшүнбөй калдыңыз окшойт. 10 миллион акча былтыр сиздер бөлүп бергенсиздер. Ошонун 6 миллион аткарып калганы аткарылбай калыптыр. Акча ашып калганына байланыштуу сиздер жергиликтүү жетекчиликке сөгүш жарыялапсыздар. Туурабы? Эмне үчүн аткарылбай калды? Акча турса эмне үчүн аткарылбайт? Эл, биздин элибиз ошол 5 айыл өкмөт эли 300 миңге жакын калкы болот да. 300 миңге жакын биздин элибиз, Кара Суу районунун элибиз. Ушул күндө суусу жок отурат да. Сиздин берген отчетуңуз боюнча бардыгы бир жомоктогудай болуп калыптыр. Бизде жылдын аягында жана акча каражат бүт толугу менен өздөштүрүлдү. Болгон жана материал алдык. Жетишпеген жумуштарды биз азыр жасап атабыз. Каттаталдык каналы быйыл бүтөбү толугу менен? Бүтөт, толугу менен бүтөт. Сөз бересизби? Ооба, сөз берем. 5 айыл өкмөтүнүн дыйкандары, кээ бир айыл өкмөттөр ошол суудан ичишет. Жакшы билесиз. Жана ошондой эле жерлерин сугат жерлерин сугарышат да. Кыргызстандын эң чоң району Кара Суу району. Нарын жана ошондой эле Талас областынын эли не карата Кара Суу районунун эли көп да, билесиз. Ошол жерде бардык дыйканчылык менен алектенишет да, мал чарба, дыйканчылык көпчүлүгү. Анан ошол жерге сиздер ушул эң 5 айыл өкмөттү камсыздай турган Каттаталдык каналына жылына 6 миллион сом бөлүп коюп, анан караганыңар туура эмес, бир жылда 1 миллиард алсаңар. Ар бир районго орточо 15-20 миллион бөлүп атпайсызбы? Ошондо 6 миллион бир объектке берип атабыз. 10 миллион бергенбиз, бөлүнгөн, ошондо 6 миллион. Сиз 1 миллиард бөлүндү деп жатасыз, жылына туурабы? 1 миллиардка жакын. 951 миллион бөлүндү. Ошондо бизде 40 район бар. 7 да подвесный организация бар. Ошондо ар бирине бөлүп берип атабыз. Жетсин деп. 40 районго сиздин ар бирине 10 миллиондон бөлгөнүңүздө деле? Жок. Бир районго 15 миллиондон 30 миллионго чейин бөлүнүп атат. 30 миллиондон болбойт, ондо жетпей калбай акчаңар. Мурда 1 миллиондон 3 миллионго чейин бөлүнчү. Азыр ошондо. Мен сиздин сөзүңүздү алдым. Дагы бир кайталап коюңуз. Ошо Каттаталдык айылы каналы быйыл бүткөрүлөт толугу менен, туурабы? Быйыл бүткөрүлөт.